өзүн өзү оңдойт. Мына ушинтип отуруп, аялдар абийир үчүн күрөшүш керек. Кичипейил, бийик сыпатты өздөштүрүп, сезимиңерди өстүргүлө деп. Бул периштелердин, көк теңирдин берген билдирүүсү, талабы, тапшырмасы. Аялдык сыпатты аткара албаса, аялга табык ийилим жукпайт. Аялдардын ааламдагы орду бар. Аялдардын ааламдагы орду. Аялдын табыгый талапка, табиатка шайкеш келбеген орду багыты коомду башаламандыкка алып келет. Сиздердин аураңыздар иштеп турса, сиздер ошо периштедей сезсеңер, айдай сезсеңер, ошо караңгы сырыңыздар иштесе, анан дүйнө курулат экен. Эмнеге эркекке андай тапшырманы бербейт десе, эркек кызылгандуу, көтөрүмү жок. Бир баласы колунан түшсө, ал эжесин же энесин издейт. Аял өлсө, ал аял издейт. Эненин, аялдын эри өлсө, ал баласына, бала чакасына карайт, абийирине карайт. Ал эристебейт, эреңсебейт. Анын сезими иштейт. Анын абийири чоң. Анын сыпаты чоң. Ошондуктан акыл шайтан азгырып коет. Ошон үчүн аялды акылсыз деген менен сезими укмуш катуу иштеп турат. Караңызчы, кыргыз же теңир аялды кандай барактайт, кандай баалайт. Динде болсо, буюм, сен 4 ал, анан үйгө отур деп атпайбы? Көрдүңүзбү? Теңсиздик ал жерде. Теңир бул жерде теңдикти берип атат. Азыр эркектер эне сыпатка тез өткүлө деп берилет ааламдан. Ошо сезимиңер иштесин, энедей мээримдүү болгула, булдур такыр башка. Болбосо эркекке кыргын келет, давлениең көтөрүлөт, жүрөгүң тетириштеши мүмкүн, өлүп калышың мүмкүн. Ошондуктан эне сыпатка өт. Мээримдүүлүктү изде. Энеден жакшы нерсени көчүр. Жер эне деп караңызчы, жерди энеге теңеп атат. Ума эне, эмнеге ата дебейт? Обо эне. Курманжан даткан эне ааламдан катуу мактайт. Мына мен айтат, сен курманжан даткан энесиң депчи. Эмнеге десем, казына эне. Алай канышасы, мына могу байланыштын баарын ошо алай канышасы берип турат. Ума энемин деп айт дейт меничи. Эмнеге десең, ушу энергияң иштесин деп. Караңызчы, эркекти эне кылат. Анан чындап эле карасаң, жандын өзүндө жыныс жок да. Ошон үчүн жана алейлер кучакташып жатып алганы, чоңойгуча бир эле төшөктө бир туугандар жатып алат го, 5-10 жаш кезинде. Мына урматтуулуу журтум. Келиңиз, ким жоопкерчиликти мойнубузга алалы? Энергиядан жаралдыкпы? Эне ар жагында энергия болуп атпайбы? Эненин энергиясы иштеп атпайбы? Эненин батасы тез өтөт деп. Анан ушу ааламдан берилет. Мына энергиядан жаралып турбуз. Ким биринчи кызмат аткарыш керек экен? Энелер. Ошон үчүн Кыргызстан энени көп жараттым деп берилет.